Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мекендештер, амансыздарбы? Барыңыздан Алла разы болсун. Мындан бир ай мурда Амири Ньюс'дü видеосун чыгарганбыз. Амири Ньюс мындай жалпак тил менен айтканда чала төрөлүп, азыркы учурда реабилитация алат. 3 жашка толуп калды, 3 жаштан 3 жашка чыкканга чейин жылына 3 миллиондон акча кетирип реабилитация алынат экен. Ошол бир ай мурда видео тартканбыз. Ошол видеолордон отчеткулуктан айта кетелик. 97 000 тыйын топтолуптур. Кыргызстан, Сбербанк, Тинькофф кошулупчу. Ошого мындай чагып көрдүк да. Бул инибиздин бир жылдык реабилитациясына где-то 3 миллион кеткен болсо, бизди 10 000 адам көргөн болсо, 290 рубльден туура келип калат экен. Эгер которуп ушул ишти жабып коелук десекчи бир жылга. Эгер 20 000 адам көрүп которгон болсо, ошол где-то бир 150 рубльден туура келип калат экен да. Еще 30 000 адам көрүп калса, андан дагы баякы дегендей. Ошол колдон келишинче жардам берип, көмөк көргөзүп койсок жакшы болот. Реабилитация эмне ал? Видеосун кыскача коюп берелик анда. Хорошо. Вот, начинается хорошо. Тебе нельзя хвалить. Давай еще раз, что ты сделаешь. Правильно? Мына ушундай туугандар, мына эжебизге Алла разы болсун, чынында бул колу иштебейт дедиңиз айжа. Уже азыр иштеп баштаптыр, а? Реабилитациядан кийин жылы чоң экен. Реабилитациядан кийин балам Светтерди ажыратып, баягы сиз айткан волк беле, капуста беле, сабыз беле, картошка беле полный айтып сүйлөп калыптыр. Мама, папа дейт. ооба бүт баарын. Балам инсульт алгандан кийин тили буралып, даже соска эме албай калган. Бир жылга чейин, 7 айга чейин зонд шлангы менен кормить эттик, тойгоздук. Анан 2 жашка чейин блендер менен майдалап тойгоздук, чайнаганды билбейт эле. Анан ошол 1,5 жаштан реабилитацияны баштадык. Анан 2 жаш 3 ай болгондо уже балам чайнап баштады. Баламдын тили ордуга келди. Ушунун бүт бардыгы. Жылыштар бар, Кудай кааласа. Үмүт бар. Үмүт бар. Машалла, үмүт үзүлбөсүн. Ушунун бүт бардыгы реабилитациянын аркасынан болду да. Если реабилитация кылбаганда балам просто постелде жаткан лежачий тяжелый инвалид болуп калмак. Молодец эже, ушунчалык аракет кылып мына болгон бардык нерсебизди сатып дейт, ушул убакытка келдик дейт. Жылына 3 миллион негизи табуу кыйын. Лечение алдыруу вообще кыйын да. Өтө кыйын. Кудай кааласа топтолуп калсын эми, топтолуп калар. Кудай кааласа мына өткөндө бир ай мурун киргизилген видеодон бүт бардыгы биригип 97 000 топтолду. Анан негизи 3 миллион 450 000 керек болгон. 450 000 биз очередке турдук фондко. Фондко очередке турдук. Билбейм качан очередибиз келет. Очередибиз келгенде жардам берет. Анан 97 000 топтолуп, азыр ушул 2 миллион 900 000 калды да. Ушул жүрөгүнө мээрим толгон 20 000 адам болсо, 150 рубльдан топтосо ушул сборду жаап таштайт экенбиз дагы. Анан менин балам бир жылга чейин леченияны ала бермек да. Бул лечения бизге 7 жашка чейин керек. Балам школго баргыча, баскычакты. Бул реабилитацияны, леченияны жасабасак, балам коляскада отурган инвалид болуп калат. Ошого биз бүт бардык нерсебизди сатып, бардык болгон күчүбүз менен ушул бала менен алышып атабыз. Молодец. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Чынында каттуу аракет экен. Алла разы. Атенде бала үчүн бардык нерсеге даяр болот да. Мына ушундай туугандар, мен анда мындай кылайлык, каттуу кийлигишелик бул нерсени. Ар бир пятница күнү чыгарып турайын мен. Мынча акча топтолуптур, мынча калыптыр, мынча депчи. Ошондой кылып мен отчет берип турайын анда, каттуу кийлигишип, топтосок топто берелик туугандар. Ошол 10 000 адам которуп койсок деле жакшы болот негизи. Болсо 20 000 адам көпүрө болот. Эми силерди ошончо котор деп айтпайбыз, колдон келишинче эле. Примерно ушундай кылсак ушундай болот экен деп чактыктап отурупчу. Сбербанк карта номеринизди терсем эмне деп чыгат эже? Сүйүмкан деп чыгат.
Тиньковчу. Тинькофф дагы анан Кыргызстан банк, М-банк апамдын атыга ачылган. Өзүм Кыргызстанга канча жылдан бери барбаймын. Эми Саипова Изат Машраповна ачылган, бирок Изат деп чыкса керек. Изат И деп чыкса керек. Нет, Изат С деп чыкса керек. Фамилиясы Саипова. Ошол өздөрүнүн карта номерлерин коюп койгон туугандар, өзүңөр ошол акча которсоңуздар өз адресине жетип келет. Эч кандай тыйынга аралашпайбыз биз. Ошол пятница күндөрү келип отчет берип чыгарып турайын андан мен. Туугандарым ошондой чыгарган видеолорго кичине реакция кылып, акча которуп жардам берип турсак өтө сонун болот. Негизи чыгаша кылган жакшы нерсе. Чыгаша кылып туруш керек. Бул ихсан көп нерседен сактайт. Келип аткан баледен сактайт. Көбүбүз машина менеп жүрөбүз биякта. Кыскасын айтканда баардык нерседен сактайт. Кудай кааласа ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Чет-чете көбүз жүрөбүз. Куруктооматан сактаган болсун. Бемал өлүмдөн сактаган болсун деген чоң элемден дагы дуалар бар эле. Ошол ихсан кылып турсак жакшы болот да. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Анан кирди чыкты маселелер болуп калса сүйүн агам менен чыгып келиңиздер. До конца айтайт. Чыкпай туруп чорнойдон базадан текшерип беришет. Жолдогу баардык көйгөйлөргө жооп берет. Келгенден кийин 3 айга регистрациядан коюп берет туугандар. Өзүм дагы барып келип тарттым. Рахмат баарыңыздарга. Пятница күнү тартып чыгарып турайлы анда, Кудай кааласа. Буга чейин бизге жардам бергендерге чоң рахматымды айтамын. Кармаган орозоңуздар, жасаган ибадатыңызды Кудайым кабыл кылсын. Эртеңки айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Айтыңыздар маариф болсун. Мындан ары ушул менин баламды колдоп, коштоп, ушул биздин кайгыбыз, биздин лечениябызга жардам берүүңүздөрдү суранамын. Көп бата кылыңыздар, көп жардам берсеңиздер, Кудай кааласа, Кудайым буйруса, Кудайым сиздерге 2 эселеп, 3 эселеп кайтарсын. Биз ошону эле дуа кылып, ошону эле суранабыз. Мына ушундай туугандар, бул видеону ошол 2-3 күндөн кийин чыгарып коем мен. Ишиңиздерге ийгилик, мейли, тынч болгула. Алла разы болсун, бардыгыга жардам берген.